Алло. Угу атам. Мен демек балансым түгөн калды окшойт. Единственное мен эле интернет түгөн калды окшойт. Связь өчүп калды. Эми булчу тергөөгө тиешеси жок участкага карап турган материал экен. Жок, мен аны тергөөчүсү айткан жок. Мындай болгон да иш. Иш экөөсүнүн кабинет, сиздин кабинетиңизде 13-декабрда отурганда сиз арыз жаздыңыз, дагы бир мен карай 20-декабрга чейин убакыт бер дегенсиз. Мен айткам, арыз жазбай эле, сиздерде конкретный возможность бар. Ошол эле социалдык тармактардагы жарыяларды, постторду карап, ошонун жыйынтыгында, ошонун негизинде өзүңүздөр тергөө жүргүзгөнгө укугуңуздар бар. Ошо менен эле карай бербейсиздер, макул дегенсиздер. Ошонун жыйынтыгы менен ошол посттун негизинде болуп атпайбы? Жок, бул посттун негизинде эмес. Ал деген копия материал ал жака кетсин, мындай кылсын деп болгон эмес ал жерде. Постну мен азыр эмне үчүн иш козголуп атканын азыр сурасам, сен министрдин сүрөтүн коюп сөгүп турсуң дейт. Сөгүнүп турсуң дейт. Аны служба внутренних расследований деген бар. Ошолор жүргүзсө керек. Көбүдү ким Сматовдор жүргүзгөн, ал жерде жок. Мен азыр кагазды Сиз биринчи жазсаңыз, биринчи кагазда мен азыр баргандан коркуп атам. Барса мени дальше сотко сүйрөп кетет. Балким 24 саатка жаап таштайбы, кактан билем мен. Аны мен кимге айттым, урмат деген агаңыз болобу, иниңиз болобу, ошого айттым, жакшылап карап контролдо деп айттым. Контролдогондо сиздер соттун таасир бере албайсыздар да сотко, туурабы? Иә. Сиздер сотко таасир бере албайсыздар да. Сотко таасир бере албайбыз. Вот сиздер уже сотко жеткирип койдуңуздар да ишти. Сотко мен жиберген жокмун мен. Түзүсөңүз тергөө деген отказды чыгар. Жок, ал мындай экен анда. Служба внутренних расследований кызматтык териштирүү жүргүзүп туруп, ошолор сиздер азыр мындай мүмкүнчүлүк барбы? Сиздер начальник Глеген областын начальнигисиз. Ошол документтерди сүрөтүн алып мага жөнөтө аласызбы? Өзүңүз да алып, мен да алып көрөйүн. Кайсы жерде эмнелер бар экен? Ошондо экөөбүз азыр талашпагандай бололу. Анда эме кылат жана урмат ошол бүт баарын ошол. Жок, урмат байке, я ни при чем деп атпайбы? Мен анда не экен ал жерде? Сиз начальниксиз да. Жок, ал жерде мындай начальник контрольно-методический отдел деген бар. Кагаз кетсе ошол аркылуу кетет. Сиздин үчүңүздө эч кандай кагаз кеткен жок. Сиз эми азыр сокулуктан сурап алсаңыз болобу? Как начальник. Ал туура эмес да, мен алдастан алдым анан сизге жөнөттүм, анда мен компетенцияга кирбейт андайчы. Жок, сиздин компетенцияңызга кирбей эле койсун. Бирок сиз баардык следствияны сиз карайсыз да. СОП болобу, уголовный болобу? Следствияны мен карайм. Бирок следствияда вопрос жок сиздин үчүңүздөн. Менин үстүмө следствияда вопрос жок болсо кантип СОПко өтүп кетти? Биринчи следствия карап туруп, бул жерде кылмыштын курамы жок деп берип атат да. Демек, следствия буга чейин карады да. Мындай кылчы, Эрмек мени кыйнай бербечи, сен аны алып бер, муну алып бер депчи. Жок, мен үчүн соттолуп аткан билейин да. Тетиги Асанбек уулу эмне соттогон билбей эле соттолуп кеттим. Азыр дагы чакырып атасыңар сотко. Неге соттолуп атам, аны да билбейм. Каршы мен дагы тактайт. Азыр урмат дагы тактап чыгат азыр. Макулбу? Ооруп айтканда мени эмне үчүн көтөндүп аткан билейин да неге. Мен үчүн көтөндүп атасыңар билейин да. Сиз эмнеге көтөндүйт эле? Көтөндүп атпайсыңар байра кара сотко. Мына уже 3-чү сот азыр. Хорошо, мен сизди түшүнөм. Абонент недоступен, и ты понимаешь. Тебя кидалово, кидалово опять, кидалово опять, кидалово опять, кидалово опять. Тебя кидалово, кидалово опять, кидалово опять, кидалово опять, кидалово опять. Тебя кидалово, кидалово опять, кидалово опять, кидалово опять, кидалово опять.